Сабыр кыл, ар нерсенин бүтөр чеги болот. Ирияттагы падыша Абдулазиздин атын алып жүргөн чоң мечитте урматтуу шейхтерибиздин бири менен жума намаз окууну жараткан бешениме жазыптыр. Шейх саат 11 чамасында мечитке келди да 10 рекеттей нафил намаз окуду. Намазын бүтүп жанындагыларга салам айтты. Оң тарабында элем саламына алек алдым. Ошол күндөрдө каалаган темада хутба айта албаганыма, дарс окуй албаганыма тынчсызданып, оңтойсуз абалда жүргөм. Шейх астайын кейип, сабыр кыл, ар нерсенин бүтөр чеги болот. Оба, шейхтин сөзү ушуну менен эле бүттү. Сабыр кыл, ар нерсенин бүтөр чеги болот. Бирок бул сөздүн түпкүрүндөгү уюп жаткан маңызын эми гана аңдагандай, бул сөздү биринчи жолу угуп жаткандай өзгөчө таасир алдым. Мечиттен чыгарым менен анда айтылгандын баары унутулуп, жалгыз гана сабыр кыл, ар нерсенин бүтөр чеги болот деген сөз гана кулагыма, тагыраагы жүрөгүмө орноп калды. Бул сыйкырдуу сөздү кайра кайталайм. Кайталаган сайын акыйкаты көзүм элестейт. Чын эле, ар нерсенин бүтөр чеги бар эмеспи? Көйгөй канчалык көпкө созулбасын, бир күнү чечилет. Ачкачылык, оору, жакырчылык, карыз, түрмө жана башка толгон токой маселелер. Баарынын бүтөр убактысы бар. Анан бүтөр замат мунун баары тескерисине, тагыраагы кайгы кубанычка, ачкачылык токчулукка, оору саламаттыкка, жокчулук бардарчылыкка, карызга батуу карыздан кутулууга, түрмөдө олтуруу түрмөдөн чыгууга айланат. Кыскасын айтканда, түбү келип күлкү менен шаттыкка курчалат. Урматтуу ага ини жана эже карындаштарым, эгер башыңарга кандайдыр бир балээ келсе, сабыр кылгыла. Аныгы ар бир иштин бүтөр чеги бар. Түн канчалык узун болбосун, таңдын атышы менен өз өкүмүн аяктайт. Таң жаңы кийим кийип келет. Сүйүнүч, кубаныч, нур, жарыктык баары эми башталат. Аркан канчалык бышык болбосун, анын да үзүлө турчу убагы бар. Көйгөй чечилет. Кыйынчылык жеңилдейт. Машакат күндөр да тез эле өтүп кетет. Сабыр сактай билгиле. Кыйынчылыкта сабыр сактоонун өзү ибадат. Ар бир нерсенин бүтөр чеги болот. Ар бир нерсенин бүтөр чеги болоруна ишенүү Алладан жакшылыкты үмүт кылууга, үмүтсүздүктөн арылууга, Алланын ырайымын табууга тарбиялайт. Эч качан унутпа, чынында ар нерсенин бүтөр чеги болот. Бул эрежени жөнөкөй адамдан уккан жокмун. Жашы 90го таяп калган, өмүр арабасын татаал жолдон тартып өткөн аалым, имам, данышман, үгүтчү адамдан уктум. Ал бул сөздү жашоонун бизге көрүнбөгөн көмүскө жагын көргөндөн кийин айтып жатат. Турмуш кемесинде ары бери сүзгөндөн кийин айтып жатат. Жашоо деңизинде чаба куруп, бышып, жетилип, көзү каныккандан кийин айтып жатат. Кыйынчылыкты түбөлүк, кайгы капаны чексиз кылбаган, булардын баары эртеби кечпи бүтүрө турган Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Мына ушул чекти күткүлө. Акылмандар айткандай, кайсы нерсе чегине жетсе, тескерисин айланат. Бул жашоодогу жазылбаган мыйзам. Ысытман кармап, башың ооруп кыйналып жатасыңбы? Ал кадимки сазыктуу. Алланын каалоосу менен 2-3 күндө өтүп кетет. Баары ушундай. Ачкачылыктын чеги токчулук менен бүтөт. Жакырчылыктын чеги бардарчылык. Камактын чеги эркиндик. Кайгынын чеги кубаныч. Сабыр кыл, күт. Аалымдардын устаты шейхибиздин алтынга бергис сөзүн кайтала. Сабыр кыл, ар нерсенин бүтөр чеги болот. Бул окуя Бакыттын сырын ачтым аттуу китептен алынды.